Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Жубана Кансат, Баткен областынын Лелек районуна караштуу Болбой айылынан келдим. Биз мүмкүнчүлүгү денсаулыгунан мүмкүнчүлүгү чектелген кыз-келиндердин Кансат кийүүсегинде иштейбиз кыздар. Ошол кыздардын колунан чыккан мына жерге чыкканаларды, чапандарды, жаш балдардын чапандарын алып келгенбиз. Негизи биз бул цех ачылганга чейин бардык кыздар үйдө отурганбыз. Жада калса бир айда туруп дагы бири-бирибизди мындай тааныбай калсыз да, мынтип чогулушка барып туруп, бири-бирибизди көрүп туруп, сен ушулсуңбу деген күндөрүбүз болду да. Мына цех ачылгандан кийин бири-бирибизди таанып, мындай бизге жакшы болду, бири-бирибиз менен сырдашып, биздин жаш курактарыбыз ар кандай болсо дагы тең тушта болуп кеттик. Ошону менен эле бирге ушул цех ачылгандан кийин кыздар менен ушундай мероприятиелерге барып өзүмө окшогон коляскада отурган кыз-келиндер менен таанышып атам. Эми мындан ары байланыша турган болдуңуздарбы? Ооба, ошолор менен байланышып, сүйлөшүп турам. Ушундай мероприятиелер көп болсо бизге жакшы болмок. Эже айтсаңыз, мисалы үчүн деген баягы шаарда коляскачан жүргөндөргө караганда айылда, шаарда кандай шарттар бар экен, айырмасы барбы? Бар. Шаарда пандустар бар. Бизде пандус жок. Анан мына айылда аз чыгат да. Айылда анчалык шарт жок. Эми гана эме кылып атат, мындай. Ушундай кылыш керек деген эмелер болуп атат да. Көңүл бөлүп атат. Так бизде айылда эме жок. Качан келдиңиз Лейлектен? 2 күн болду. Анан Лейлекке качан кетесиз? Кандай ой менен кетип атасыз, сезимдер менен? Мен жакшы досторду арттырдым. Жакшы көңүлдүү болуп кайтам. Ишиңизде ийгиликтер көп болсун эже.